Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Кандайсыздар, мекендештер, таксисттер, коллегалар. Таксистерге bir нәрсе айтайын дейін да. Москвада иштеген таксистер вечно эле акчасынын баракасы жок, жетпей, жакшы эле табат. Бирок баракасы жоктой болуп эле тапкан акчасы каяка кеткен билбей эле жүргөн таксистер көп да. Ошого ойлонуп, мындай экен да. Максатажын сабагынан угуп калдым. Пенде өзүнүн ырыскысынан албаш керек экен, өзүндө бар нерсеге. Мисалы, машинасы, аты, үйү, өзүндө бар нерсеге шүгүр кылыш керек экен. Алхамдулиллах депчи. Ушудан келип чыгат экен, мен ойлоп койдум. Таксистердин көп эле таксистер, эми бардыгы эмес, көбүнчөсү налуу эле жүрүп берет да. Коэффициент аз болуп калды, такси иштегендер билет да коэффициентти. Коэффициент аз болуп калды, аз чыгып калды депчи. 80-90% эле Кудайга шүгүр жакшы болот дебесе, көпчүлүгү жакшы чыкса деле азыраак чыгып калды, дагы көбүрөөк чыкса, дагы кымбатыраак берсе деп өзүнүн акчасына налып берекесин кетирип алат экен да. Ошон үчүн чыккан акчага налыбагыла. Без коэффициент аласыңар, арзан болобу, алхамдулиллах, ушул жагына шүгүр десеңер, берекесин берет экен. Кудай таалапчы. Көпчүлүгү эле аз чыгып калды да деп заказ алат, карайт 1 саат, 1,5 саат, мынанча чыгып калды, аз чыгып калды, кап, мынанча чыкканда жакшы болот, өтө арзан чыкты деп өзүнүн, ошол сенин акчаң, ошол сенин ырыскың, бирок өзүңүн ырыскыңа, өзүңүн мээнетиңе наалып, наразы боло берсең, баракасы жок болот экен. Ошон үчүн таксистер шүгүр кылайлы, аз болсо деле, көп болсо деле берекесин берсин Кудайым депчи. Шүгүр алхамдулиллах десе, Алла Таала айтып, шүгүр кылсам кошуп берем дейт. Налый берсең, берекеси кетет. Ошон үчүн өзүбүздүн ырыскыбызга өзүбүз албашыбыз керек экен. Таксистер шүгүр алхамдулиллах дегиле. Такси деген налган, аз чыгып калды деген досторго да бу. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.